күрүштүн топонунан жасалган сынч блоктор деп көптөн бери айтып келем. Эми ошол курулуш материалдан курулган үйдү көрсөтүүгө кезек келди. Үйдө жашаган адам сапатын жакшы билет дегендей, үйдүн ээсинен сурап көрөлү. Ырмачылыктар отчет тартылды. Биринчи отчет экономичный, экологичный, анан жылуу болот экен. Уста акысынан эконом болду. Дубалда турган турушуна уста акысы примерно 80 миң эле кетти. Ошол жагынан мындай кыш же башка нерсеге караганда биринчи очередь арзан болду. Биз айнек койбой, эч койбой эле азыр ичиде жумуштарды кылып атабыз. Азыр эми -4, -5 болгонуна карабастан, бирок үй жылуу болуп атат. Самарез кармайбы, мык кармайбы деген вопростор болгон. 2-3 штук алып келип, самарез кармайт экен, мык кармайт экен деп үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, ушул сынч блокту алган болуп келиштик уже. Өзүмө жакты, үй турганы деле, качествосуна, экологически таза экендигине, арзан экендигиге мен действительно мындай өзүм ыраазы болдум. Тааныштарыма деле бул нерсени мен действительно рекомендовать этет болчумун. Ички ремонтту кандай кылып атасыздар? Сынч блокту чыгарган балдар өздөрү эле ошол жаңы шыбак, штукатурный шыбак ойлоп табышып, ошол нерсени өздөрү кылып беребиз, экологически чистый, жылуу болот дегениге ошол нерсени кылтабыз. Айнектерди целлофан менен эле жаап коюп, ошондо деле үйдүн ичи жылуу болуп атат. Кудайга шүгүр, пока бар жок жагып атат. Үйүңүздөр экологиялык таза болот экен буюрса. Буюрса ошондой болуп атат.